Assalamu алейкум достор, силер Ракер каналындасыңар. Бүгүнкү видеомда мен силерге интернеттен акча табуу үчүн дагы бир сайт көрсөтүп бермекчимин. Бүгүнкү видеом өтө кызыктуу болот деген ойдомун жана ошондой эле пайдалуу болот деген ойдомун. Андыктан видеону аягына чейин түрдүрбөй көрүңүздөр, каналга катталыңыздар, видеого лайк басыңыздар жана ошондой эле каналымдагы башка видеолорумду көрө кетиңиздер. Алар дагы сиздерге пайдалуу жана кызыктуу болот деген ишеничтемин. Анда эмесе мен видеомду баштадым. Бүгүнкү сайттын аты көрүп турганыңыздардай trovo.top деп аталат. Бул проект уже 16 күндөн бери иштеп жатат. Мындайча айтканда, негизи жаңы ачылган проекттерден бирок бир аз убакыт өтүп кеткен. Бирок азыркы убакта акчаны төлөп жатат. Бул жерге киргениңиздер менен статистика көрүнүп турат. Азыркы убакта 5755 адам катталыптыр. Ошондой эле 1850 рубль акча чыгарылып алыныптыр. Бул жерден кандай способдор менен акча тапса болот? Мына бул жерде жазылып турат. Просмотр сайтов, ежедневный бонус, бонус 100 рублей, быстрые выплаты, реферальная программа на реклама сайтов дейт. Демек бул жерден акча табуу үчүн серфинг сайтов деген бар, ошондон акча тапса болот экен. Ежедневный бонус алуу аркылуу жана ошондой эле реферальная программадан тапса болот экен. Бул жерге кирериңиздер менен начать зарабатывать дегенде басасыздар. Ушундай форманы толтуруу менен сиздер регистрацияны өтөсүздөр. Мен болсо дароо өзүмдүн аккаунтума кирейин. Ал үчүн вход дегенди басып, бул жерге формаларды толтурам дагы кирем. Кирериңиздер менен бул жерге сиздерге достор 100 рубль бонус берилет. Ал акчаны могул жерден 3 сызыкчаны басып, ускоритель дохода дегенди бассаңыздар, ушул жерден көрөсүздөр. Мен 2 күн мурун катталдым эле, уже 2 рубль акчам болуп калыптыр. Бул жерден ушундай тарифтерди сатып алуу аркылуу акча тапса болот. Мына бул жерде мисалы айтсак, мощность 1 деген эң минимальный суммадагы тариф экен. Аны 10 рубльга сатып алсаңыздар, күнүнө 0,1000 125 рубль, айына болсо 3,75 рубль акча табат экен. Жана ошондой эле эң кымбаты 10.000 рубль турат экен. Ал күнүнө 300 рубль, айына 9.000 рубль табат. Мына бул жерден болгону акча толтуруу керек, же болбосо могул жерде бонустан алган акчаңар 10 рубль же болбойт, андан кымбат болгондон кийин гана сатып алууга мүмкүн. Кийинки акча табуучу способ бул жерде раздачи рефералов дегенди басабыз. Жок, бул жер эмес. Негизи реферальный программадан иштесе болот. Мои реферал дегенди басабыз. Мына мен могул ссылкамды описанияга калтырып коем, ошол аркылуу кирип, ушул жерден сиздер да акча тапсаңыздар болот. Ар бир активный реферал үчүн сиздерге 10 рубль кошулат экен. Жана ошондой эле ар бир рефералыңар акча сала турган болсо, ошонун 10% сиздерге түшөт экен. Кийинки акча табуунун способу бул жерден бонус алуу. Күнүнө сиздер бонус алсаңыздар болот. Канчалык акчаны көп салсаңыздар, ошончолук бонус көп алынат экен. Мисалы 1000 рубльден өйдө сала турган болсоңуздар, күнүнө 1 рубль бонус аласыздар. Азыр бонусту кантип алат көрсөтөйүн. Могул жердеги кандайдыр бир баннерди басабыз. Басып, бул жерге киргенден кийин кайра бул сайттан чыгабыз дагы, могул жерде получить бонус деген кнопка чыгып калат. Бассак, мына чыкты. Так, мен канча бонус алыптырмын? Мына 3 копейка алыптырмын. Мына могул менмин, көк менен белгиленип турган. Кийинки акча табуу способ бул жанагындай эле просмотр рекламы деген турат. Ушул жерге кирип, серфинг сайтовтон акча тапсаңыздар болот экен. Анын үчүн ушул жерге кирип, кандайдыр бир баннерди басабыз. Баннерди басуу менен мондай сайтка кирип калабыз дагы. Ушул жерде могу эң астында таймер кетти. Меники 30 секундтук серфинг сайт экен. Ушул бүткөнгө чейин күтүп турабыз. Ага чейин бул сайтты кирип көрүп, эмне сайт экен ошону билип алсаңыздар болот. Кызыктуу болсо кирип регистрация кылып көрсөңүздөр болот. Балким акча төлөйт, балким акча төлөбөйт. Көбүнчө силер реклама кылуу максатында мына 210
мен ушундай капча чыгат, ошону чечишибиз керек. Мисалы меники 8ден 2-ни кемиттеп чыкты, 6 болот. Мына көрүңүздөрдөй дароо акча түштү. Бул жерден балансыбызды карасак, обновление алайын. Мына 0,114 рубль болуп калды. Эми акча чыгарууну көрсөтүп берейин. Анын үчүн заказать выплату дегенди басабыз. Андан биринчи ускоритель дохода дегенди басып, бул жердеги доходду чогултуп алабыз. Чогултуп алып, андан кийин заказать выплату дегенди басабыз. Бул жерде выбрать кылабыз. Бул жерден коебуз дагы вывести дегенди басабыз. Бирок бул жерде настройкиден коюшубуз керек экен. Мына бул жерде ушинтип жазабыз да сохранить реквизитин басабыз. Кайра артка заказать выплату деген жерге өтөбүз. Бул жерди басып, бул жерде бар туура болду. Эми вывестини басабыз. Негедир ушинтип чыгып калды. Демек бул жерден достор биздер акча чыгаруу үчүн кандайдыр бир акча салышыбыз керек экен. Эмнеге дегенде азыркы убакта сайттарда ушинтип проверка болуп калды. Сиздер ушинтип акча салуу менен акчаны өзүңүздөр чыгарып алсаңыздар болот экен. Мен негизи кыскача обзор кылып кеттим. Ошо менен сиздер менен коштошмокчумун. Анда эмесе кош кала достор.